азыркы коммерциялык эмес коммерциялык кооперативдер, турак жай кооперативдери жана башка кооперативдин түрлөрү Кыргыз Республикасынын 2004 жылдагы кооперативдер жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынат. Ошол мыйзамдын талаптарына ылайык аны көзөмөлдөөчү бир атайын мамлекеттик орган деле каралган эмес, бирок кандай гана юридикалык жак болбосун, ошол эле учурда кооператив дагы бул мыйзам менен жөнгө салынып, мыйзамдын жоопкерчиликтери каралган. Бул ушундай эле коомдук бирикмелер, бейөкмөт уюмдары дагы бул мыйзамга баш ийиш керек. Мыйзам менен жол жоболоштурулган эрежелерге. Ал эми коммерциялык эмес кооперативдердин тагыраак дагы даанарак жоопкерчиликтерине токтолсок, ошол эле кызмат адамдары, жанын жетекчилери акча каражаттарга байланышкан, алардын бир алдамчылык жолдору менен же бир ишенип берилген мүлктү максатсыз колдонууга кириптер болгон учурда алар кылмыш жаза мыйзамдарынын негизинде жоопкерчилик тартат, сөзсүз каралат. Демек, кооперативдерди көзөмөлдөгөн органдын жок болушу алардын бир жоопкерчиликтен кутулат деген түшүнүккө алып келбеш керек. Алар мыйзам алдында кандай учур гана болбосун жоопкерчилик тартат, каралат. Ошол эле учурда эле бул башка юридикалык жактарга дагы тийиштүү. Ал эми кооперативдердин катталышы, анын бир уруксат берүү документтери, бир лицензиялары боюнча айта кетсем, коммерциялык эмес кооперативдер мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин Юстиция министрлиги аларга мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк берет. Бул күбөлүк уруксат берүү же лицензия документтеринин катарына кирбейт, ал мамлекеттен каттоодон өткөндүгүн тастыктайт. Ал эми алардын ишмердүүлүгү өздөрүнүн бекиткен уставына ылайык, өздөрүнүн бекиткен деген сөз алар каалагандай бекиткен эмес, ошол кооперативдер жөнүндө мыйзамдын жоболоруна ылайык келтирилген жана жарандык кодекске ылайык келтирилген мыйзамдар менен дал келиши керек. Кооперативдер бул негизинен жарандардын экономикалык жана башка бир керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн мүчөлүккө негизделген уюмдар, бул кооперативдер болуп эсептелинет. Ал эми турак жай кооперативдердин алардын түзүлүүсү, алар мамлекеттик каттоодон өткөндө албетте биздин юстиция органдарынын адистери текшерип, экспертизаларды жүргүзүп, алардын уставындагы бир мындай мыйзамдан сырт обочолонгон бир нормаларды жазып алууга жол берилбейт жана ошол уставды, ошол мыйзамдын негизинде жазылган уставдарды бузуу учурунда кызмат адамдарынын же башка бир жоопкерчиликтүү жактардын алар же жоопкерчилиги каралат. Эми бул мүчөлүккө негизделген мыйзамдын биринчи беренесинде кандай төгүмдөрдүн болушу, пайлык фонддор, үлүштүк фонддор, өзгөчө кырдаалдар үчүрүндө фонддору жана башка акча каражаттар фонддору болуп, ал уставда көрсөтүлгөн максат менен иш алып барыш керек. Ал эми кооперативдин мүчөлөрүнөн чыккан учурда 16 беренесине ылайык ошолор алардын төгүмдөрүдө көрсөтүлгөн акчаларды кайтаруу дагы каралган.